Жаңы жылга даярдыгыбызды улантабыз, даярдык темасында улантабыз. Бизге келген дагы бир кол өнөрчү, дизайнер айым бар. Бекишева Бурма эжекебиз конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы эжеке, кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыздар менен. Эжеке, келиңиз, сонун баш кийимдер, кыргыздын улуттук баш кийимдери жөнүндө сүйлөшөлү. Сиздин жумушуңуз жөнүндө сүйлөшөлү. Канчадан бери элексиз ушундай жумуш менен? Кол өнөрчүлүк десек болот, дизайнерлик. Мен ошо кол өнөрчүлүк менен 10 жылдан ашып калды. Ошо 10 жылдан бери 10 жыл ичинде баш кийимдерди кыласызбы же андан сырткары көйнөктөрдү дагы тигип? Көбүнчөсү ошо кийиштен баш кийим, анан ончук. Майда чүйдө момундай жаңы жылга карата момундай тоокто жасадык элек. Тоокчулук келе атат. Ушундай кросто жасадык элек. Жашнакай, сөзсүз эле түрдө азыр кышында баягы кийизден, кийиз негизи эле жакшы деп коюшат го. Жайында деген баягы ысыктан сактайт, ал эми кышында болсо сууктан дагы сөзсүз эле түрдө сактайт. Анан кийин башкысы денеге жагымдуу. Ооба, денеге жагымдуу, пайдалуу жактары аябай көп. Мисалы, Нияз мырзабызга мындай жашнакай калпак. Бул мырзалар үчүнбү же айымдар да кийсе болобу? Эми кыргыздарда калпак кийбейт да, кыздар кийбейт калпак. Бирок азыр байкашымча кыздар мындай да кие башташыптыр да, ошон үчүн сурап атам. Жакында эле бир жерден көрүп калдым. Жынсыны айымдар эркектерден тартып алганда эми калпакты тарттырбагыла. Биз аракет кылалы, сиздер тигип бербей турсаңыздар. Бул калпак окшойт, бул жаш балдардыкыбы же чоң кишилердикиби? Жаш балдардыкы. Жаш балдардыкы экенин байкап атам да. Тестиер балдар муну кийип алып чүкө ойноп жүргөнгөчү, анткени баягы калпактын кырларына жараша, өңүнүн түсүнө жараша, бийиктигине жараша адамдын, мырзанын, эркек адамдын негизи статусунан кабар берип турат да. Мырза калпак, ак сакалдардын калпагы, бакай калпак. Негизи калпактын түрлөрү дагы көп да, аябайчы. Бирок мен кийип көрөйүн, Кийип көр, албетте, көрөлү кандай жарашы, кандай болот. Бул өспүрүм тестиер балдарга. Кичинекей бала калды. Чүкө ойноп жүргөндө ушинтип эле калпак кийип жүрүп чоңойгом. Аябай сонун жарашты, бирок түсү да Сизге өңүн заманбап. мындай строгий жакшынакай кылып тигиш керек да сизге. Ооба, мага мындай апапак, жалаң апапак болупсу. Же болбосо кара оймо чиймелер менен жакшы жарашчу да, Ниязга? Ооба, муну болсо мындай кыйшайтып алып, кичинекей бөбөктөр эми ойносо жакшы болот. Жакшы. Эми кыздардын дагы баш кийимдери тууралуу сүйлөшөлү, албетте дебеймби? Кийип чыгын. Мен тигини кийгим келип атат, эжеке берсеңиз ошол түс жакты мага. Бүгүн негизи кызыл түскө Бул шляпаны момундай терме менен айкалыштырып тигилет. Бул термелердин баары тең өзүнчө мастерлер бар. Мен көбүнчө ошо Топчубаева Монсежеден ошол кол жасалат экен, аябай жашнакай экен. Жашайт ал эже. Момундай термелерди боз үйгө эле колдонгон термени уже жаңы баш кийимдерге айкалыштырса болот да. Негизи эле фантазияны күйгүзсөк эле. Браво. Мынтип кийсе болот, кар жаап атканда, мисалы, бетке түшпөсүн депчи кар. Бетке жарык тийип атканда. Ооба, же болбосо мынтип да кийсе болот. Жүзүңдү ачып койсоң мындай жакшыраак көрүнөт экен, менин оюмча. Жакшы. Анан кийин бул болсо эмне деп аталат бул баш кийим? Эми бул кулагын түшүргөн, bunun da көбүнчөсү ошо тоого чыккандар же болбосо жана спортивный топо кийет го. Ошонун ордуна кийип алсак. Кийизден экен. Кийизден, меники ошо бүт баары тең эле кийизден. Саймалары дагы бар экен. Ооба. Канча убакыт кетет ушундай бир баш кийим тиккенге? Мен бир баш кийим тиккенге мен өлчөгөн жокмун убакытты. Биз деген убактыбыз болгондо эле аял киши болгондон кийин кожоек болобуз, тамак жасайбыз, кир жууйбуз, бала чака менен алек болобуз. Анан муну болсо ошо кол бошогондо анан көбүнчөсү ошо жардамчылар бар. Ошолорго биз надомницаларга берип коебуз. Аларга дагы жумуш тапшырманы бычып туруп берип коебуз. Жакшы экен. Эжеке, баасын билсекпи дейм. Ручкасы үзүлүп калыптыр. Могулардан карасаңар. Буларды карайлы. Карачы, аябай кооз экен, заманбап экен. Туулган күндөргө белек болсо эң эле сонун болот, ар кандай түстө. Негизи эле кайсы гана кийимди кийбесең, бул түстөрдүн баардыгы ошого ылайыкташтырылыптыр да. Баардыгына жараша берет, кете берет, ооба. Кем муну сага тагып коеюн. Сен буга айпадың саласыңбы же смартфонуңду саласыңбы? Рахмат, сенден белек деп кой, кутулдум деп кой. Муну деле кичинекей кыздарга эме ыңгайлуу, себебинен де түздөрү ар кандай ошо жайындагы көтөрчү сумка. Муну болсо мына студент кыздарга ылайыктуу бул сумкачы. Аны ар жагыңа такып ал. Макул. Эжеке, анда баш кийимдердин бааларын билсек.
Эми баш кийимдер болсо өтө деле кымбат эмес. Биз болчу убакыт дүкөндөргө өткөрүп, анан аяктан өзлөрүнүн бааларын да кошуп коет да. Жанагы аренда төлөгөнгө, жакта дүкөндөргө өткөргөндө ошондо кошот. Анан биздин өзүбүздүн баабыз кымбат деле эмес. 400-дөн 600-гө чейин. Демек арзан эле экен, Арзан ооба, эле. кымбат деле эмес экен. Бул жакта дагы сонун жүрөкчө бар экен. Жүрөкчөнүн ичинде кой Кыз энектер. жигит. Кыз жигит. Кыз жигитти. Кыз жигит. Муну эмне үчүн ушундай кылып жасадыңыз? Жүрөктүн ичине. Буну 14 февралга деп коюшпу. Монусу жигит экен. Муруту бар коён экен. Галстугу бар. Кыздын көйнөгү дагы бар экен. Жүрөкчө ал үй болот. Жүрөк экөө өзлөрүнүн сүйүү капсуласында чогуу жашайт деген сөз да. Азамат сөз. Жакшы, негизи эле фантазияны көйгүзсөк, эң эле сонун жумуштар чыгып келчүдөй. Анан кийин сөзсүз эле баягы кардар сизге барып, эжекке мага бир аз буну кантип атадыңыз? Ыкманы. Терме. Терме ыкманын ордуна башкача бир оймочу эмени каалайм десе, баардыгын эске аласыздар да. Анан кийин мисалы мен досум келди башка өлкөдөн, ошого белек кылышым керек болуп атат, бир нерсе кыргызча кийизден жасалган деп, анан 3 күнүн ичинде же болбосо 2 күн ичинде керек болуп атат эже десе, ошол убакытта кылып мүмкүнбү кылууга? Мүмкүн. Бүтүрүүгө. Мүмкүн. Кантип табат сизди? Каяктан табат? Кантип байланышат? Менин телефондорум көп, WhatsApp'ым бар. Бирөөсүн айта кетесизби? Бирөөсүн айтып коюш. 772 16 40 13. 16 40 13. 772. Демек сиз үйүңүздө жасайт экенсиз да буну баардыгын? Үйдөн жазылат. Эже айтсаңыз, ал эми бир кичинекей кеңсе ачып, өзүнчө бир дүкөнчү кылууга ойлор барбы? Эми чын айтканда бул жашоодо көп нерсени аракет кылып көрдүк. Бул чет өлкөгө дагы, эми жакынкы чет өлкө Казакстанга да барып жүрдүк 6-7 жылча. Анан кийин турмуш өзүнүн эле нугун эме диктовать этип коет экен. Анан азыр бала чака чоңойду, неберелер бар. Ооба да, неберелериңиз бар экен, мындай жумушуңуз да бар экен алектенгенге. Сөзсүз эле түрдө баягы кеңсе алып, өзүнчө бир бизнеске алып, дүкөн дагы кичине убакыт ачтым. Анан аякка деген реализатор коюш керек экен, налоговлар келип патент төлө дейт экен. Ошо кымбатыраак түшүп калат атпайбы кээдечи? Калат экен. Азыр карталарым бар, Кудайга шүгүр. Таап алышат, визиткаларды алышат, көргөзмөлөргө катышат. Эжеке тиги көк буш кийимди кийип көрөйүнчү. Ушундай мүмкүнчүлүк болгондо баардыгын кийип көрүш керек. Нияз, сага дагы сунуштайм. Мен бирок ушул баштыктардын баарын эле ичин карап атам, балким акча таап аламбы деген элечи. Эже андычалык салбаса керек эле сага. Жок, ким билет эми. Адашып дейсиң. Так. Бул мага батпайт окшойт. Терең батырыш керек да, анан чекесин түшүрөсүз. Чекесин. Мынтипи? Мындайраак болгондо, Татынакай 30-чы жылдары жанагы Чарли Чаплиндин убагындагы айымдар кийчү. Чындыгында ооба, өзүбүздүн эле кийизибизден кандай гана сонун нерселерди кылса болот. Эже, чоң рахмат сизге. Англиялык классика кылыш үчүн эми сага мындай бир шахмат же болбосо мындай төртбурчтук пиджактарды кийиш керек да, сызыктары бар. Ошондо сен Чарли Чаплиндин сүйгөн кыз болосуң. Кыял адамдын кыяла фантазиясы көпкө жеткирет. Сиз бир нерсени жасаш үчүн алгач биринчи нерсени, ошол нерсени көрөсүз да, кыялданып. Аны эскиз кылып аласың, биринчи мээде чоңотасың. Мээде чогулат. Же болбосо болуп калат кээде кокустан эле. Автобустан болуп калабы, көчөдөн болуп калабы. Ошону кадимкидей эле кагазга. Эми ал плагиат эмес. Себебинде обязательно бөлөк нукта же болбосо бир штрих киргизиш керек да, өзүңдүн штрихиң. Биз велосипед кайра ойлоп таппайбыз да. Анын баары тең биз канча доордон бери бизге чейин ойлонуп калган. Туура, баардыгы бири-биринен колдонот болгон ар бир нерсеге өзүңүздүн эски нерсени унутпашыбыз керек дагы, жаңы нерселерди киргизиш керек да. Эң жакшы жаңылык бул унутулган эски нерсе деп коет го. Туш кийистерди деле айылда көбүнчөсү ошо келин кезектер ошону бап эстебейт, чаң басат деп же болсо кийиз шырдактардычы. Андан көрө Кытайдын килемин колдонуп атышпайбы? Ага караганда ошо апабыздын канча көз майы кетти эле, Ооба. кол канча кетти эле деп
ошону бапестеп сакташ керек да. Азамат, сизге дагы чоң сизге рахмат келип бергениңиз үчүн. Жакшы буюмдарды чыгарып атыпсыздар. Демек бизде бүгүнкү эфирде ушундай болду да, баш кийим болду, чыптама болду, көйнөк болду, белдемчилер болду. Негизи ушундай жакшы улуттук кийимдерди чыгарып бериңиздер. Силерге рахмат. Оюнчуктарды ден соолукка эң жакшы, балдарга дагы зыяны жок. Азыркы Кытайдын оюнчуктарына караганда анда демек сизге чалабыз, буйрутма беребиз, анан кийин сөзсүз түрдө барабыз эже. Чоң рахмат, дагы да келип туруңуз. Колуңузга береке, ишиңизде ийгиликтер болсун. Рахмат.